калган. Боевое знамя 87-го отдельного разведывательного батальона. Разведчики – это глаза и уши армии. Они первыми вступали в бой, добывая важнейшую информацию, которая обеспечивала успех крупных операций. 689-чу өзүнчө каршы чыгуу артиллериялык дивизионнун күжүрмөн байрагы. Бул дивизион душмандын бронетехникасына жана авиациясына каршы согушкан. Боевое знамя 965-го отдельного реактивного дивизиона. Реактивная артиллерия стала одним из главных факторов победы в Великой Отечественной войне. 965-й дивизион не только обеспечивал эффективную поддержку наших войск, но и стал символом мощи, огневой силы и решительности. Боевые знамена легендарных соединений частей – это реликвия, свидетельствующая о героических свершениях наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. Это символ воинской чести и славы. Улуу атамекендик согуштун баатырларына даң, жеңишке салым кошкондордун ар бирине даң. Erken tur! Parad! Düz tur! Düzünü solga! Тосуу маршынын коштоосунда Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов аскердик парадка даярдык жөнүндө билдирүүнү кабыл алуу үчүн Ала Тоо аянтынын борборуна бара жатат. Под звуки встречного марша министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич направляется к центру главной площади для принятия доклада о готовности войск Бишкекского гарнизона к параду. Командует военным парадом первый заместитель министра обороны, начальник Бишкекского гарнизона, генерал-майор Тердикбаев Эрлис Джекшенович. Даярдык тууралуу Кыргыз Республикасынын коргоо министринин биринчи орун басары, Бишкек гарнизонунун башчысы генерал-майор Эрлис Тердикбаев билдирет. Кыргыз Республикасынын коргоо министри Бишкек гарнизону улуу атамекендик согуштун 80 жылдык жеңиш парадына тизилди. Бишкек гарнизон башчысы генерал-майор Тердикбаев. Кыргыз Республикасынын коргоо министри аскер кызматчылары менен саламдашуу жана аларды куттуктоо үчүн аскерлердин параддык эсептерин айланып өтүүгө багыт алды. В соответствии с порядком проведения военного парада начинается объезд парадных расчетов войск Бишкекского гарнизона. Сегодня в торжественном мероприятии принимают участие более 3000 военнослужащих, в том числе 1000 участников специальных подразделений. Атамекендик согуштун жеңишинин 80 жылдыгы менен куттуктайм.
жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктайм. Саламатсыңарбы жолдоштор? Сиздерди Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктайм. Саламатсыңарбы жолдоштор? Сиздерди Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктайм. Саламатсыңарбы жолдоштор? Сиздерди Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктайм. Саламатсыңарбы жолдоштор? Сиздерди Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктайм. Коргоо министри параддык эсептерди кыдырып өтүп, Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевичке билдирүү үчүн борбордук трибунага бара жатат. Erkin tur. Erkin tur! Улуу Ата Мекендик согуштун ардактуу ардагерлери, кымбаттуу тылдын эмгекчилери, урматтуу мекендештер жана кадырлуу меймандар. Бүгүн биз көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөр менен бирдикте Улуу Ата Мекендик согуштагы улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилеп жатабыз. 9 май улуу жеңиш күнү
жүздөгөн элдердин ар бир муунду бириктирген ыйык күн. Ата-бабаларыбыздын майтарылбаган эркин, күжүрмөндүгүн жана баатырдыгын эске салып туруучу өзгөчө күн. Мына ошондуктан эч ким эч качан унутулбайт деген осуят бүгүнкү күнгө чейин чын жүрөктөн айтылып келет. Биз кан майданда курман болгон миллиондогон адамдардын жаркын элесинин алдында башыбызды ийебиз. Мына ошол аламаттан аман эсен калып, өз мекенине жеңиш менен кайткан ардагерлерибизге, жеңишке жетүүдө кан майдандагылардын демине дем берип колдоп тылдын эмгекчилерине түбөлүк таазим этебиз. Ошондуктан баарыңыздарды ачык асман, бейпил турмуш тартуулаган бүгүнкү улуу жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сүйүктүү Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн. Урматтуу мекендештер, адамзат тарыхындагы эң чоң апаат, миллиондогон адамдардын өмүрүн жалмаган экинчи дүйнөлүк согуш, анын ичинде улуу ата мекендик согуштун кесепеттүү азабы бүгүнкү күнгө чейин кайгыруу менен эскерилип келет. Германиянын жана анын союздаштарынын согуш отун тутантып жибериши, 1941 жылы СССРга кол салышы бүтүндөй Европа, Азия, Африка аймагындагы өлкөлөрдүн жай турмушуна бүлүк салып, жанчыдагы сазап тозок кыргын сүргүндөр менен коштолгон. Борбор Азия өлкөлөрүнөн эркек аттуунун баары, анын ичинде Кыргызстандын ар бир 4-чү жараны фашисттик Германияга каршы аттанып, тилекке каршы алардын жарымы кан майдандан кайтпай калса, келгендеринин бир тобу ар кандай жаракат менен жарым жан болуп кайтышкан. Биз мына ошол кан кечкен майданда Союздун курамындагы бардык элдердин өкүлдөрү менен бир катарда салгылашкан ата-бабаларыбызды сыймыктануу менен эскеребиз. Алар бүткүл дүйнө жүзүнө Айкөл Манас бабабыздан калган баатырдыктын, өлүмдөн жалтанбаган көк жалдыктын үлгүсүн көрсөтө алышкан. Душмандын зотунун ажал бүрккөн тешигин көкрөгү менен жапкан Чолпонбай Түлөбердиев менен Акматша Түмөнбаев, Москва шаарын коргоодо 28 панфиловчу катары атагы чыккан Дүйшөнкул Шопоков менен Николай Ананьев күйүп бараткан учагын душмандын колоннасына багыттап, өзү менен кошо жардырып курман болгон Исмаил Таранчиев, Украин жериндеги салгылашууда өзгөчө эрдик көрсөткөн Дайыр Асанов, Берлинге чабуул операциясында өзгөчөлөнгөн Калыйнур Үсөнбеков, Акматбек Сүйүнбаев жана башка аталарыбыз менен абдан сыймыктанабыз. Биз бул аталар сындуу эрдик көрсөткөн миңдеген баатырларыбыздын ысымдарын эч качан унутпайбыз. Улуу ата мекендик согуш жылдарында дал ушундай эр жүрөк кыргызстандыктар алдыңкы сапта туруп, кыргыз элинин ар намысы менен абийирин коргогон. Ошондуктан биз согушта эрдиги менен айырмаланган ар бир жоокер атабызды баатыр деп санайбыз. Тилекке каршы үйдө калган жубайына, уул кыздарына, күтүүдөн саргайып бүткөн ата-энелерине кайтпай калган жоокерлер дайын оту билинбеген аскерлер болгон. Биз ата журтунун жанынан артык көрүп, мекен деп жанын берип курман болгон аталарыбызга, агаларыбызга башыбызды ийип таазим кылабыз. Башында Иван Васильевич Панфилов турган кыргызстандыктар менен казакстандыктардан түзүлгөн 316-чы аткычтар дивизиясынын кан майдандагы орду ар дайым баса белгиленип айтылып турууга арзыйт. Легендага айланган бул дивизия согуштун башынан аягына чейин маанилүү роль ойногон. Москва шаарын коргогон панфиловчу жоокерлердин өзгөчө эрдиги дүйнө жүзүнө маалым. Дал ошол Дубосекова жолундагы кандуу кармаштан баштап согуштун нугу өзгөрүп, аталарыбыз баскынчылардын мизин кайтарып чабуулга өчкөн. Мына ошондуктан Панфилов дивизиясынын туусун азыркыга чейин ардактап сыймыктануу менен сактап келебиз. Кыргызстандан кан майданга жалпысынан 360 миңден ашуун мекендешибиз аттанган. Бул сан ошол кездеги өлкө калкынын 4/1 бөлүгүн түзгөн. Улам жаңы изилдөөлөр жүрүп, Кыргызстандан согушка аттангандардын, согушта көрсөткөн эрдиги менен айырмалангандардын саны алда канча көп экени далилденүүдө. Мунун өзү биздин тарыхчылардын ата-бабаларыбыздын элеси үчүн тактап жаза турган иштеринин арбындыгынан кабар берип турат. Урматтуу мекендештер, жеңишке жетишибизге кан майдандагылардын эле эмес, тылда эмгектенгендердин да салымы эбегейсиз. Миңдеген советтик атуулдардын тылда туруп, кан кечкен жоокерлердин колуна кол, бутуна бут, демине дем болуп беришкен. Согуш жылдарында Кыргызстанда
жергиликтүү кен байлыктарды колдонгон согуш индустриясын өнүктүрүү маселеси колго алынган. Муктаждыктан улам өлкөбүзгө Россия, Белоруссия жана башка өлкөлөрдөн 30дан ашуун өнөр жай ишканаларынан техникалык жабдуулар көчүрүлүп келген. Натыйжада фронтко керектүү продукцияларды чыгаруу үчүн Красный швейник фабрикасы, Красный металлист, Фрунзе заводдору, Ош жибек комбинаты, Кант, Беловодск кант заводдору кыска убакытта ишке кирген. Ошол кезде бул завод фабрикалар фронтко бардык жактан күчөтүлгөн жардам көрсөтүүнүн маанилүү фактору болгон. Республика аймагында Кадамжай Сурма, Хайдаркен сымап комбинаттары, Актүз коргошун заводу, сейрек кездешүүчү металлдар иштетилген Кашка суу заводу курулуп ишке киргизилген. Өнөр жай ишканаларынан Кыргыз коргошунунан куюлган октор, Кыргыз сымабы кошулган жардыруучу заттар согушка жөнөтүлүп турган. Завод фабрикаларда 10 сааттык жумуш күнү киргизилип, тылда калган аял заты, өспүрүм балдар жана кары картаңдар согуштун оор шарттарында чарчоо дегенди билбей, ач карын тойнат, жыртык кийим бүтөлөт, эң башкысы жеңиш күн келет деген ураан менен чыйыр алып, тикесинен тик турушкан. 1941-1945 жылдары Кыргызстан биринчи, экинчи даражадагы пулемет, миномет аткычтарды, андан сырткары медайым, санитардык инструкторлорду баштаган миңдеген башка адистерди даярдап бергенин айта кетсем ашыкча болбойт. Урматтуу кыргызстандыктар, 1942 жылы февраль айында улуу ата мекендик согушта курчоодо калган Ленинград шаарына Кыргызстандан атайын делегация 52 вагон азык түлүк жеткирип, жергиликтүү элдин духун, атуулдук сезимин көтөрүп, достукту, биримдикти бекемдеп келгенин эч ким унутпайт. Мындан сырткары Ленинградтан Кыргызстанга көчүрүлүп келген 16 миңден ашуун адам. Алардын ичинде турмуштун ачуу таттуусун биле элек 3,5 миңдей баланы биздин элдерибиз өз балдарындай асырап чоңойтушкандыгы элибиздин мээримдүүлүгүн, айкөлдүгүн айгинелеп турат. Алардын бири Ленинград шаарынан Ысык көл облусуна алынып келинген ач жылаңач, ооруга чалдыккан, кусага баткан 150 балага кам көрүп, энелик мээримин төгүп асыраган, ошол кездеги айылдык кеңештин 16 жаштагы катчысы Токтогон Алыпсатарованын жасаган эрдиги басып өткөн өмүр жолу өзүнчө бир даңазага айланган. Демек, улуу ата мекендик согушта ажал бүрккөн эшиктин оозун жапкан Чолпонбайдай аталарыбыздан тарта, тылдагы Токтогон Алыпсатаровадай апаларыбыз ченеми жок эрдикти, өлчөөсү жок чыдамгайлыкты гана көрсөтпөстөн, адамдык ар намыстын, ариет күчтүн эң мыкты үлгүлөрүндө даңазалашкан. Совет элинин биримдигинин, ажырагыс достугунун тарыхы катары жазылып калган мындай окуялар жүздөп саналат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө биз ошол ата мекенин каны менен, жаны менен коргоп, азыр дарабызда аксакалын жайкалтып тирүү жүргөн аталарыбыз менен аксаамайлуу апаларыбызга жогорку деңгээлдеги сый урмат, камкордук көрүүгө аракет кылып келе жатабыз. Улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына, согуштун майыптарына, концлагерлерде жашы жетелекте туткун болгондорго, Ленинградты коргоо үчүн медалинин ээлерине жана башка категориядагы жарандарыбызга ай сайын 10 000 сомдон берүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал эми жакын деле кабыл алган жарлыкка ылайык өлкөбүздөгү улуу ата мекендик согуштун ар бир ардагерине 100 000 сомдон бир жолку материалдык жардам көрсөтүлдү. Тилекке каршы жылдан жылга ардагерлерибиздин катары суюлуп баратат. Бирок Айкөл манасын, Барсбек бабасын унутпаган кыргыз улуу ата мекендик согуштагы баатырларын да унутпайбыз. Биз согуш ардагерлеринде, тылдын эмгекчилеринде көзү тирүүсүндө барктап баалап, даңктап, даңазалап калалы. Ушул жерде көкүрөгүнө орден медалдарды тагынып, улуу жеңиштин көркүнө көрк кошуп олтурган ар бир ардагер жөн эле согуштун же тылдын катышуучусу эмес, алар бизге бейпил жашоо бактысын тартуулаган чыныгы баатырлар десем жарашат. Ар жыл сайын улуу жеңишти майрамдоодо биздин төрүбүздө болуп, сыйыбызды көрүңүздөр, кымбаттуу баатырлар. Урматтуу генералдар, офицерлер жана катардагы аскерлер. Бүгүнкү күндө элибиздин бейпилдигин, жерибиздин тынчтыгын коргогон аталарыбыздын жолун улап, мекен коргоо деген кесипке баш оту менен берилип, берген антыңыздарга бекем туруп, түндүгүнөн күн нуру жаркыраган кызыл туубузду бийик көкөлөтүп келатасыңар. Мамлекет Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү баштаган күч органдары эң жогорку талаптарга жооп бериш үчүн бардык аракеттерди көрүүдөбүз.
эң акыркы үлгүдөгү заманбап техникаларды сатып бердик. Биз сыймыктанган мекен коргоочуларыбыз заман талабына ылайык зарыл болгон бардык шарттар менен камсыз болушу керек. Биздин куралдуу күчтөрүбүздүн жана башка аскердик түзүмдөрдүн бюджети 2020 жылдарга салыштырмалуу 400%дан ашык көбөйтүлдү. Аскерлерибиз заманбап курал жарактар менен камсыз болушту. Аскердик шаарчылардын жана гарнизондордун инфратүзүмү өнүгүүдө. Материалдык техникалык жабдуулар татыктуу деңгээлде камсыздалууда. Аскерлерибиздин жана укук коргоо органдарыбыздын кызматкерлеринин үй бүлөсү коомубузда өзүн ишенимдүү жана татыктуу сезиш үчүн алардын айлык маяналары үстүбүздөгү жылдын 1-январынан баштап дагы көтөрүлдү. Убактылуу турак жайды жалдагандык үчүн акчалай компенсациянын көлөмү да жогорулады. Дагы бир жагымдуу кабар менен бөлүшө кетейин. Ушул жылдын 1-июлунан тарта күч органдарынын офицердик курамынын эмгек акысы орто эсеп менен 35%га көтөрүлөт. Ал эми контракттык кызматтагы аскер кызматчыларынын маянасы 1-ноябрдан баштап ушундай эле көбөйтүүлөрү пландалууда. Бул аракеттер жөн гана колдоо чарасы эмес, бул мекенди коргоо кызматындагылардын күнү түнү көз ирмебей эл четинде жоо бетинде тургандыгы мээнетин баалоо болуп эсептелет. Тагыраак айтканда биз коргонуу жөндөмдүүлүгүбүздү чыңдап жатабыз. Кудайга шүгүр, буюрса Кыргызстаныбыздын коңшулар менен бардык чеги такталып, ар бир метр жери белгиленип, зым тартыла баштады. Биз дүйнө коомчулугуна жаңжал чыгара турган опурталдуу маселелерди тынчтык жолу менен чечсе болоорун далилдедик. Булардын баары сиздердин ата мекенге берилүү менен эмгек өтөп, сүйүктүү Кыргызстанга, биримдиктүү Кыргызстан элине өтөгөн ак кызматыңардын аркасында ишке ашып жатат. Кадырманга ылайык калк, улуу ата мекендик согуш маалындагы кырчылдашкан салгылаштарда биздин жоокерлердин эр жүрөктүүлүгү менен тылдагы жумушчулардын, дыйкандардын, аялдар менен балдардын тер төккөн мээнети мына ушул жуурулушкан эки мүдөө жалпы жеңишибиздин ачкычы болуп берди. Бул улуу жеңишти Бирдиктүү Советтер Союзунун бардык элдери камсыз кылышкан. Демек, бул орток жеңиш, баарыбыздын жеңишибиз. Жеңишти камсыз кылгандардын эмгеги жалпы адамзаттын тынчтыкта жашоого умтулуусуна багыт катары түбөлүк шамчырак болуп жаркырап жансын. Экинчи дүйнөлүк согуш жеке эле көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги чөлкөм үчүн гана эмес, бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болушу керек. Андан азыр да, мындан ары да туура жыйынтык чыгара билишибиз кажет. Бүгүнкү күндө ар кандай жаңжалдардын чыгып кетүү коркунучу тооруп турганда, өткөн тарыхтан сабак алуу өтө маанилүү деп эсептеймин. Эгерде глобалдык конфликттер чыгып кете турган болсо, анда мамлекеттерди жана улуттарды чоң кичине дебестен, деп ылгабастан өткөн тарых 1-дүйнөлүк согуштагы, 2-дүйнөлүк согуштагы көрсөттү. Ушул согуштарда бир уч кыргыз эли оңбогондой зыян тартты. Эми мындан ары мындай кызыл кыргынды болтурбоонун жолун издөө азыр да актуалдуу. Биз мына ошого жооптуу болушубуз абзел. Аталардын жасап кеткен чен өлчөмсүз иштерин, ондогон миллион бейкүнүү адамдардын өмүрүн алган аламаттуу согуштун адам баласына тийгизген кесепеттерин урпактар эч качан унутпаш үчүн тынчтыктын, бейпилчиликтин баасын, баркын билип жашоону кийинки муунга үйрөтүүгө милдеттүүбүз. Аталарыбыздын өмүрү менен келген тынчтыкты балдарыбыз менен неберелерибиз үчүн сактап калышыбыз зарыл. Мына ошондуктан биз ар жыл сайын улуу жеңишти ары сыймыктануу, ары урматтоо, ары сабак болуш үчүн белгилейбиз. Улуу жеңишти алып келген аталар менен түбөлүк сыймыктанабыз, себеби бул наркы бийик муун өкүлдөрүнүн эрдиги, улутубуздун руханий тиреги. Аталарыбыз кан кечкен согушта улуу жеңишке жетсе, биздин муун мамлекеттүүлүктү чыңдоо жана улуттун бейпил келечеги үчүн эмгектенүү жолунда улуу жеңиштерге жетели деп тилек кылалы. Урматтуу аскерлер жана мекендештер, улуу жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктаймын. Ура!